Акылбек Жапаров башында турат деп чыкты го жаңылыктардачы. Эми Акылбек Жапаров курултайда айтсам капа болду. Ал киши чынын деле канча президент менен иштебесин, ал мындай бардык жерден кургак чыгып кетет да. Кече Азия News жазыптыр, балким компромат. Айтат элем, кандай компромат болсо дагы 32 миллиард налоговый системасынан аракка болгон акцизден, буну мен айткан жокмун да, муну генерал Ташиев айтып атат. Раз мамлекеттин экинчи кишиси деп коет Ташиевди. Камчы Кыдыршаевдин оозунан чыккан, камчы эгенимдин оозунан чыккан сөз аягына чыгыш керек болчу. Жазасын алыш керек болчу. Жоопкерчилик. Менин мисалы үчүн билгениме, мага үйгө көптөгөн материалдар келип, калитканын алдына таштап кетишет. Эмне болуп атканын, каерде кандай уурулук болуп атканын өтө көп материалдар бар да. Мисалы үчүн ошол эле кагазда жазылып турат. 32 миллиард эмес, 80 миллиард арак акциздин налогтон, акциздин марка деп коет. А тамекиденчи? Тамекинин жазганын көрсөң жүрөң түшөт. Эми аны айтпай эле коеюн. Тамеки боюнча карашкан жок, бирок көрдүңөр, эчтеке болгон жок. Ал эми бейбечаранын баласы бир тоого курдаса 7 жылга камалып атат да. Аны теңсиздик. Ошон үчүн азыр эми криптовалюта ачып атабы, эмне ачып атат Акылбек Жапаров? Мунун баары электр энергияны талап кылган, өтө көп электр энергияны талап кылган. Эсиңиздерби, 3 жыл мурун Орто Азия боюнча свет өчүп калды. Свет өчкөндө именно майнинг фермерлер боюнча Казакстанда мына ошондой чоң авария болду электр энергия системасында. Ошон үчүн казактар бардык майнинг фермаларын жаап, керек болсо Кытай жаап койгон, электр энергия жетишпейт да. Анан келип бизден ачып алышты дагы. Азыр ушул жай айында верный отключениялар болуп атат деп айтып атышат айылдардачы. Андай болбош керек. Мына ошон үчүн президент Садыриним мына ушул маселеге электр энергияга азыр көңүл буруш керек. Кышында өтө кыйналып калышы мүмкүн. Анын үстүнө Токтогул КЭСинин агрегаттары баары тең ремонттон өттүбү? Өтпөдүбү? Суу канчалык жетиштүү? Ушул дагы маселе бар.